Эмгек сіңірген ырчы Бек Борбиев мурдагы президент Курманбек Бакиевтен 65 жылдық юбилейін құттықтап Белоруссияға барып ырдап келгендіге чыққынчылық. Ушундай билдирүү менен чыккан Айкөл Алатуу коомдук бирикмеси ырчынын эл алдында кечирим сурашын талап кылып жатат. Борордук аянтты канга бөлүп, уурдап кеткен байлыгына чиренип той өткөргөн Бакиевке барып ырдап бергендиге ырчынын камкордук колдогондугу деп түшүнөбүз дешет коомдук бирикменин өкүлдөрү. Белоруссияда жатып алып, биздин артисттерди намызы жок, кыргыз деп эч күйбөгөн, намызы жок артисттердин баарын чакырып, ошол жака ырдаган биз үчүн аябай өкүнүчтүү. Түшүнөбүз, ырчы экен акча берсе эле бардык жерге ырдай бергенде, бунун да бул кылган кылыгы бул сойкулуктан да жаман иш деп эсептейбиз да. Ошон үчүн биз Бек Борбиевди элдин астына чыгып, ошо каза болгон, жаракат алган ошо кыргыз элинин астында, балдардын астында кечирим сураш керек. Алатоо маалымат программасынын журналисттери бул окуя боюнча Бек Борбиевдин өз пикирин билүүгө аракет кылды, бирок анын телефону өчүрүлүү же жеткиликтүү эмес болуп чыкты. Борбиев мурдараак өзүнүн Фейсбуктагы бетине бул боюнча төмөндөгү пикирин билдирген. Мен кайда барып ырдайм, өзүмдүн эрким. Эч кимге отчет берүүгө милдеттүү эмесмин. Мен түрмөлөрдө кылмышкерлердин алдында ырдагам. Өнөр күйөрмандарды тандабайт, ыр сүйүүчүлөрү өздөрү тандайт. Кимди угат, кимди укпайт. Америкалык белгилүү соло ырчы, продюсер жана композитор Рэй Хортон Кыргызстандан 2 клип тартты. Эми ал дүйнө жүзүнө Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун жана ысык көлдү көрсөтөт. Айта кетсек, Европанын жылдызы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жабылып аземине ырдоо үчүн келген. Теманы кабарчыбыз Жаркына Арыкова улантат. Рэй Хортондун ар бир аткарган ыры хит болот. Ал Grammy American Music Award сыйлыктарына ээ болгон. Хортон 52 жашта болгону менен ага эч ким ишенбейт. Себеби ал ден соолугуна туура кам көрүү менен ар дайым жаш көрүнөт. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келген ырчыга продюсер Нурлан Мамакеев 2 клип тартып берди. Жана бул эксклюзивдүү кадрлар. Ал клиптеринен Кыргызстандын кооздугун көрүп, көзүнө жаш алган. Рэй Хортон бияка келатканда аябай сарсанаа болуп келиптир да. Кыргызстан эч качан мурда дүйнөлүк масштабта клиптер тартылган эмес, кантип тартат болду экен деп. Бирок биринчи эле кадрларды көргөндө мен эми ишендим, мен эми коркпойм, мен ишенем, жакшы видео болот деп, жакшы клип болот деп көңүлү ток болуп калды. Мен аларга айтам да, силердин Голливудуңар жөн эле бир баягы бадал баскан бир тоо, а бизде чыныгы баягы жаратылыштын сулуулугу Орто Азиядагы эң кол жер. Келип клип тартып кетиңиздер. Сек алар карашат, биринчи баягы шек санашат, көмөлө санашат, кантип эле булар ушундай тартсын деп келгенден кийин биздин процессти көрүп, иштөө процессти абдан таң калып, даже коштошуп жатканда көздөрүнө жаш алып ыйлагандагы учурлар кездешет. Рэй Хортондун клиптери 1 айдын ичинде монтаждалып бүтөт. Андан соң Кыргызстандын кооздугун жана ысык көлдү дүйнө элү көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаркына Арыкова, Сиязбек Нурманбетов, Алмаз Кариев, коомдук